Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто көз карандысыз эксперт, экономист Искендер Шаршеев болмокчу. Искендер бек, ассаламу алейкум. Алгач алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн албетте терең ыраазычылык билдирем. Суроону мындан баштагым келип турат, Искендер бек. Кыргызстандагы азыркы экономикалык абалды кандай баалайсыз? Кыргызстанда экономикалык абал эме кандай десем, азыр бүткүл дүйнө боюнча 2010 жылдын аягынан баштап 2011 жылы рецессия деп коебу, баягы экономикалык ылдыйлоо башталган да. Кыргызстанга да ал таасирин тийгизген, бизге таасири жакшы 2011 жылы байкалган. Азыр болсо кайра токтоп калды, ушул ылдыйлануу токтоп калды да, бирок өсүү бар, бирок абдан кичинекей пайызда да. Азыркы кезде бизде мындай кандай десем, ылдыйлак түшүп туруп, мына мындай акырын баратабыз да. Жаңы экономикалык өсүү эми биз 2016 жылга карап атабыз. Бирок чын эле болобу 2016 жылы ал нерсе? Ал дагы мындай чоң суроо, анткени бүткүл дүйнө боюнча бир кандайдыр бир процесстер болуп атат. Мисалы үчүн Украинадагы болуп аткан окуялар, Россияга эмбарго киргизип, жанакы ар кайсы компанияларды жаап, ар кайсы санкцияларды киргизип, токтотуп, жанакы эме финансылык кредиттик мындай алмашууларды токтотуп, Евросоюз менен эме США ушул регионго экономикалык рецессияны алып келатат чоң. Ал бизге таасир тийгизиши толугу мүмкүн, анткени биз деген эки чоң базарга толугу менен кире элекпиз, бул Кытай менен Индия. Бир чоң базарда жүрөбүз, Казакстан менен Россияда да. Эгерде биз кичине ошол Индия, Кытай, Иранга, Афганистанга кичине кирсек, анда ушул рецессия бизге катуу тиймек эмес да, бирок тийиши мүмкүн азыр. Бирок 2016 жылдын мурдатан бери эле Кыргызстан үчүн экономикалык өнүгүү жылы деп айтылып атат көп экономисттер менен. Эми анын чыны калппы, азыр көрөбүз. Искендер бек, айтсаңыз, биздин ажообуз Алмазбек Атамбаев акыркы убакта ушул Байжы союзуна өтсөкпү деген өзүнүн оюну дагы айтып келет. Кыргызстанга пайдасы бар бул уюмдун? Же Алмазбек Атамбаевдин аргасынан барып жаткан кадамы бул кадамдары? Мен айтар элем, эксперт катары мен үч тараптан карайм ушул суроого. Жакшы жактары да бар, жаман жактары бар. Үчүнчү жол деле бар. Бирок эми кандай болорун убакыт эле көрсөтөт да. Мисалы үчүн жаман жактарынан баштайын. Жаман жактары бизге баягы кымбатчылык түшөт, ал аяктагы баалар улам өсүп атат да. Жыл сайын 40-30% көтөрүлөт аяктын баасы, бажы биримдигинин ичинде. Демек биз ага системага киришсек, биздин да бааларыбыз ошого теңделет. Бизге бул 12%дан 80%га чейин баалардын өсүшү күтүлүүдө да. Маяналар өсөбү, ал чоң күмөн санатат, бирок кандайдыр бир өспөй калышы мүмкүн. Дагы бир жаман жери баягы чек-арадан биздин чек-арачылар эмес, бажы биримдигинин мүчөлөрүнүн чек-арачылары көзөмөл калып башташат да. Албетте бизде мисалы үчүн контрабанда жаман деп атышпайбы? Контрабанда жаман эмес. Жөнөкөй эл контрабанда менен элек болсо бул жакшы да, анткени жөнөкөй эл байыйт, жана үстөлүндө нан болуп турат, иш жакшы келип турат да. Ошол контрабанда каналдары эгерде башка өлкөлөрдүн таможниктери көзөмөлдөй баштаса, кармай баштаса өз колуна, биздин элибиздин кичине кирешелери азаят да. Бул жаман жактары. Жакшы жактарын айтайын эми. Абдан жакшы нерсе бул деген бажы биримдигинин ичинде техникалык регламенттер кабыл алынган. Алар деген ушул ар бир бизде Кыргызстанда иштеп аткан ишкердин цехтеринин, жанакы мекемелеринин кандайдыр бир стандартка келтирүүсүнө талап кылат. Албетте ал деген көп чыгымдарга алып келет да бизнесмендерге. 100 миң, 30 миң доллар кетириш керек болот ар бир мындай майда жана орточо ишкананын ээси. Бирок ошону менен да жасалган алардын товарларынын сапаты пайда боло баштайт. Ал товарлар кандайдыр бир коопсуз болот, коопсуздугу бийиктенет да. Анткени баягы биз азыр кээде мороженое жегенде билбейбиз да, сальмонелла барбы жокпу, барып туруп мороженое жасаган цехин карасак, жүрөк түшөт да, аякта баягы гараждан эле акырын эле алыраштырып коюп эле эски чырак, жуулган чырак ушуну бат-бат мороженое жасап сатып ийишет. Билбейм, балким ошол микробтордун аянан таттуураак болобу, Казакстанда жакшы көрөт биздин май менен мороженое. Бирок баягы бажы союзуна кирип ошол регламенттерге аткара баштаса бизнесмендер, анда кичине жаныбыз тынчыйт да. Баары таза болуш керек болот, баары мындай стерильно болуш керек болот, баары туура жасалыш керек болот да. Ушул жакшы жолун, жакшы жагын да көрүп атам мен.
Анан бул эмнеге жардам берет? Кийин Европанын жана Американын Азия, Тихий океан, Тынч океан регионго киргенге жеңилдик берет да. Ушундай сертификациядан өткөн биздин өндүрүлгөн продукциябыз да. Эми башка жолун айтсам, башка жолу жана мен башында айтып кеткендей эле, эгерде биз Иран менен Индияга жол тапсак, аяк менен соодалашсак, соода иштерин алып барсак, бизге ошондо гана анык өнүгүү келе баштайт да Кыргызстанга. Кытай менен кириштик, бирок Кытайга дагы толугу менен кириши элекпиз. Кытайдын экономикасына жакшылап кириш керек да. Ошондо абдан чоң базарлар да булар. Бул 3 миллиард киши да, мунун тереңибизди карасак. Эч бир өлкөнүн жанында ушундай жакшы абал түзүлгөн жок, бизде эле да. Бирок биз аны толугу менен пайдаланбай атабыз. Ошол Атамбаевдин Байжы союзуна киребиз деп жаткан кадамдарына кандай баа бересиз? Мен мындай эме ачыгын айтсак түзмө-түз сүйлөштүк. Мындай бир балдар менен чогулуп, бир эме бөлмөдө да, ошол ажообуз менен. Көп нерсени айтты бизге. Эң башкысы бул ушул суроону биз өзүнө түз жөнөткөнбүз. Эми жобу мындай. Азырынча ал үчүн башка жол жок. Анткени мындай бир ситуация, мындай абалга келип калдык да. Оңго басса ат өлөт, солго басса башын кесип алат, түз басса буту чолок болуп калат. Ушундай да. Каякка баспаса да, кандай кадам кылбаса да аябай начар жол да. Ошондуктан бул абалда биз Бажы союзуна киришибиз бизге абдан чоң кыйынчылыктарды жаратат. Бирок бул ал үчүн жана анын тегерегиндегилер үчүн бул деген эң аскандуу, эң мындай кандайдыр бир коопсуздуктуу жол болот деп эсептеп жүрүшөт да. Эми азырынча башка жолун көрө элек, эксперттердин да кудурети жеткен жок башка жолду толугу менен көрсөтүшкө. Ошондуктан азырынча ушул эле жол сакталып баратат. Биз ушул Бажы биримдигине кирген жатабыз окшойбуз да. Европадан Россия, Европадан Америкадан ташылып келүүчү азык-түлүктөргө санкция жарыялады. Мунун катарына Кыргызстандын кандай таасир берет Кыргызстанга ушул? Кыргызстанга бул чоң мүмкүнчүлүк. Анткени Кыргызстанда, мисалы үчүн, аз киши билет болуш керек да. Кыргызстандын бүт эти, накталай эти, Кытайга кетет. Аябай чоң бага сатылышат. Анткени айтат, булардын эти ак депчи, жайлоодон, дар чөптөрдөн жеп чоңойгон булардын эме малы деп айтышат кытайлар. Бизге алар жанакы коробкага башын чыгартып эле баягы эме атайын гормондор бар экен, өскөндү тездетүүчү. Ошондойлордун сайып эле тамагын берип эле 1 жылда эле баягы койлорун килеген кылып өстүрүп, бизге ошол эти сатып атышат алар. Биз ошол жактан экспорттойбуз. Ал эт арзаныраак да биздикине караганда. Эгерде азыркы кезде Орусия баягы жооп санкция кылып туруп, көп өлкөлөргө кандайдыр бир товарларга кирүүгө тыюу салганда, ал биздин өлкөлөргө, Азия, Орто Азия жана Кытай жана Бажы биримдигинин ичиндеги жана тегеректеги бүт өлкөлөргө санкция салган жок. Азыр Орусияда бүт тамактар кымбаттай баштады. Биз бийик баада өзүбүздүн тамагыбызды алып барууга мүмкүнчүлүк алдык. Бирок ал жол деле оңой эмес, аякта коррупция күчтүү, аякта коррупциялык чыгымдар салыктан да ашып кетет. Ошондуктан аны уюштуруу кыйын. Бирок уюштурган кишилер көп киреше алат. Кыргызстандын экономикасынын өнүгүүсүнө бирден бир түрткү болуп келген бул Кыргызстандагы коррупция деп айтып келишет. Ушул азыркы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүүсүн кандай баалайсыз? Эми бул абдан кызыктуу нерсе деп айтар элем. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө эң кызыктуусу бул Кыргызстандын баары жана жок болуп кетпегени. Бул сөз бир кызыктай угулат болуш керек. Коррупцияга ыраазычылык билдирсе болот ошол үчүн. Эгерде коррупция болбосо, Кыргызстанда эми мамлекет урамак да. Кыргызстан сатылып кетмек жеңил башка жерлерге. Бирок Кыргызстанда баягы атка минерлер кандайдыр бир аракеттердин натыйжасында, анан иш аракеттерди жасап, ушул коррупцияны уюштуруп, ошол аркылуу жашап гүлдөп келишет да. Бирок коррупциянын бир жаман жери бул деген баягы өнүгүүгө бөгөт салат да. Албетте ошон үчүн коррупция болбош үчүн өлкөдө эң биринчи бул өлкөнүн мамлекеттик аппаратты кыскартыш керек. Ага азыр эч ким барбай атат. Социалдык системаны кыскартыш керек. Ал реформага, мисалы үчүн, бизде топтор бар да, бизде баягы оңчул топ деп аталат да бизде. Орусча правая группировка. Оңчул топ экономисттер жана жаш саясатчылар да.
мен да аларга кирет болушум керек. Биз деген айтып атабыз, соцфондду жоготуш керек, социалдык системаны өзгөртүш керек, пенсиянын жана эме пособияны адамдардын өзүнүн эркине коюш керек, ал үчүн жеңил болуш үчүн салыкты кыскартыш керек деген сөз менен какшап келатабыз. Ошол кадамга бармайын, албетте коррупция жоголбойт. Анткени бул баягы социалдык системаны тейлеш үчүн көп атка минер керек, көп чиновник керек. Ал албетте бул коррупциянын эң негизи да булагы. Өлкөдө азырынча ага кадамдар жөн элек, бирок биздин сөзүбүзгө кызыгуу менен кандайдыр бир кайрылып атышат да өкмөттөгүлөр. Бирок толугу менен эмес. Демек, азырынча коррупция менен күрөш системалуу түрдө баштала элек деп мен так айта алам да. Бир экинчи четинен алсак, азыркы акыркы окуялар болбодубу, баягы Келдибековду бошотуп, Өмүркуловду бошотуп. Ошону жакшылап изилдесек, биз биринчи чочуп кеттик. Копрай президентибиз ажообуз айтпады беле коррупцияга каршы күрөшөм деп. Анан бул чын эле күрөшпөй калдыбы, чын эле досторун кое берип тияка эмне болдубу деп барып жакшылап изилдесек, бизде мындай түшүнүк пайда болду. Өмүркуловго чын эле сот ишин алып барууга толук далилдер аз. Ошон үчүн аны кое бергенге аргасыз болот да. Же болбосо фабриковать этиш керек да, жасалма кылыш керек да. Эмени айыптоону. Бирок факт түрүндөгү айыптоолор, факттар аз да. Далилдер аз. Документ түрүндө же кандай бир түзмө-түз мындай нерселер боюнча. Келдибеков боюнча бар эле, бирок Келдибеков кандайдыр бир аны биз туура түшүнбөй атабыз. Биздин соттук система президент Кедабашевит окшойт деген ойго келдик да. Анткени аяктан башкача бир ДДМ болуп кетти. Так айта албайм да эмне болгонун. Фейсбуктан жарыялаган постторуңузду окусак, Орусияны, Россияны жактырбагандай таасир калтырат. Американы, батышты жактагандай маанайыңыз ошондой да. Ошол Американын, батыштын сизге эмнеси чыгат? Мен эми улутчулмун да. Мени бирөөлөр либерал дешет, бирок ал туура эмес да. Мени бирөөлөр Америкага сатылып кеткен дешет, ал да туура эмес да. Мен деген кыргыз үчүн күйөм да. Мен үчүн коркунучтуу. Коңшу мамлекетте эгерде бирөөлөр Украина деген нация жок болчу, Украина керек болсо бул убактылуу жоготулган Орусия, биз буну басып алабыз, Орусиянын жери кылып салабыз деген сөздү айткандан кийин, анан Жириновский чыгып алып, Кыргызстанда бул Россия империясы менен басылып алынган болчу, кыргыз деген нация жок, казак деген нация жок, биз буларды басып алабыз дегенде мен бирдей жүрөгүм түшөт да. Украинага кандай азыр иш-аракет кылып атса, мага Кыргызстанга ченеп чочуп кетип атам да. Мен деген улутчулмун. Менден кыргыз улуту сакталышына аябай чоң мындай жүрөгүм ооруйт да. Аябай чоң мындай кандайдыр десем тынчыбайм да. Ошол кыргыз улуту жакшы болду деген укмайынча тынчыбайм да. Анан ушундай сөздөр болгондон кийин албетте мен кооптоном. Анан Фейсбуктагы жазган постторум эмелерим бул америкачыл эмес, бул деген кыргыз улуту эртеңки күнү бар болобу же жок болобу, могу Украинага, Крымга окшотуп бизди басып алабы деген кооптонуулардын натыйжасы. Кыргызстандын жараны катары, экономист катары айтсаңыз, биздин туңуш президент Аскар Акаевдин убагында, андан кийин Курманбек Бакиевдин убагында, анча-мынча Роза Отунбаеванын убагында, анан азыркы ушул Атамбаевдин убагында салыштырмалуу экономика кайсы президенттин учурунда бир жакшы деңгээлде болду эле? Эми мен биринчи экономист катары айтайын, анан жаран катары айтайын да. Экономист катары айтсам, мисалы үчүн Аскар Акаев кезинде экономика деген түшүнүк да жок болчу. Базар экономика деген түшүнүк. Толук командно плановый экономиканын калдыктары калган. Анан заводдорду уурдап салганы бул эң биринчиден баягы мамлекеттик мүлк жана жеке мүлк толук саналып учет болбогон кезин айынан да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы Аскар Акаевич эгерде ошол кезинде жакшы эл аралык экономисттерден жалдап, акча аябай, алардын консультацияларын окуса, өлкө сонун өнүгүп кетмек депчи. Бирок ошол кезде алар мында колдун таштап коюшту дагы, анан өлкөнүн көп нерселерин уурдап алышты да. Жеке бүгүнкү күндө атка минерлер, жанакы коррупционерлер, чет элдик өлкөлөрдөн жанакы көчүп кеткен ар кандай улуттардын өкүлдөрү да ушуну кылып салган да. Ошондуктан баягы
экономика шоковая терапия туура эмес нукта кетип калгандагы баягы эме жапайы капитализм пайда болгон да. Жапайы капитализм эми баары өтүш керек андан, бирок биз аябай катуу көп нерселерди жоготуп алдык да ошол кезде. Ошол кезде Кыргызстанда баягы өндүрүштүк күчтөр жетиштүү негизде болгон да. Финансыны алып келип эле иштетиш керек болчу. Бирок кандай кылбай койду. Эме Бакиевдин кезинде эң кызыгы, мен бир нерсени айтышым керек, мен билем бул деген так билем да, бул көп элге жакшы угулбас бул нерсе. Бирок Бакиев кезинде негедир ал экономикалык суроолорго көңүл бурбай, саясий эле суроолор менен алек болуп жатып, экономиканы толук кой берип, абдан жакшы шарт түздү да. Экономика аябай катуу өнүгүп кетти. Эми баягы Максим Бакиев, Жаныш Бакиев деп айтып атышпайбы? Алардын таасири бизнеске, кээ баягы бизнесмендер аябай жапа чекти деп айтып атышат да. Ал болду. Бирок жалпы асынан алганда экономика аябай катуу өнүгүп баштады. 2009-жылы башталган да өсүү. 2010-жылы чегине жеткен, бийик чегине. Анан 2010-жылдын аягында ылдый эле баштаган, анан Бабанов премьер-министр болуп келгенде такыр эле түшүп баштаган да 2011-жылы. Анан ушул бүт президент бир нерсе эң туура. Эгерде президент экономикага чиновниктерди, аткаминерлерди кол тийгиздирбесе, ошондой өнүгүү болот экенин бул нерсе далилдеди да. Анан азыркы кезде Атамбаев кезинде экономикага баягы эки премьер-министр болуп өтпөдүбү бизден? Экономикага аябай катуу киришишти, булар салыктарды көбөйткөнгө аракет кылышты, мамлекеттик чиновниктер көп жанакы кичине инвесторлор чочулатып койду. Анан албетте жалпы экономикалык түшүү болду, бирок алардын гана иштери аркылуу эмес, эл аралык баягы экономикалык рецессиянын натыйжасында дагы кошо да. Бул экономист катары айтканым. Эми жаран катары айтсам, бизде 5 жыл сайын революция болуп турса жакшы экен да. Анткени деген мурун аткаминерге биз сөз айта албасак, азыр деген аткаминерди тоотпой калдык жөнөкөй жарандар. Милицияны тоотпой калдык, эч кимди тоотпой калдык. Бир четинен бул аябай жаман маданиятка. Анткени жол жаап атабыз, чатак салып атабыз, чыр салып атабыз, тынчтык кылбай. Бирок экинчиден бир гана качан өлкө өнүгөт, качан алында жөнөкөй жарандын үнү аткаминердин үнүнөн жогорураак болсо. Ушул президенттер алмашкан сайын жарандын үнү жогорураак болуп атат да бизде. Жаран анык бийлик, конституцияда жазып турбайбы? Бийликтин булагы, бийликтин эң негизгиси, жанагы негизги алып баруучу бийликтин ээси бул деген эл деп. Бул конституциялык нерсе күчөп атат президенттер алмашкан сайын. Ошон үчүн Акаев кезинде толук баягы бийлик Акаевде болчу. Бакиев кезинде толук бийлик Бакиевде болчу да. Атамбаев кезинде бийлик элге кетип баратат. Билбейм эмки президент ким болорун. Отунбаев кезинде эми бир жыл болду, аны баала албайбыз да эч кандай. Бирок өзүнүн иштери, жасаган иштери туура болду деп эсептейм да Отунбаев. Атамбаев кезинде бийлик элдики көбүсү өсүп атат. Эми Атамбаевдин ким болор экенин так билбейм, бирок эгерде ушул тенденция сактала берсе, анда мен биздин өлкөбүздүн келечегине абдан катуу ишенем да. Искендербек, рахмат. Бизге бөлүнгөн убакыттын соңуна келип калды. Эфирдин соңунда сизге эркин микрофон берсем, кыргыз элине болгон, кыргыз журтчулугуна болгон өзүңүздүн каалоо тилектериңизди айтып кетсеңиз. Мен эң негизгисин каалайт элем, бул деген биринчиден кыргыз эли абдан касиеттүү эл да. Бүгүнкү күндө бизде нефть жок болуп, бизде күчтүү бийлик орногон эмес. Ошону менен дагы кыргыз эли өзүнүн мамлекеттүүлүгүн алып, сактап жана өнүгүп келатат да. Өнүгүү абдан баягы кичинекей пайызда болсо дагы баары бир болуп жатат. Анан кыргыз эли абдан эркинчил эл. Бүткүл кошуналарыбыздын арасынан бизде бир гана демократия бар да. Бизде канча коррупция болбосо да, кандайдыр бир адилеттүүлүктүн мындай сезими бар да. Биз адилеттүүлүккө тез жете алабыз. Демек биздин келечегибиз кең. Биз деген бүт дүйнөгө өнүгүүгө шартыбыз бар. Биз деген толугу менен бүт дүйнөнү кыргыздын аты менен, кыргыздын мындай эмеси кудуреттүү, мындай кандайдыр кубаттуу аты менен кыргыз деген басып ала алабыз да. Маданият жагынан болобу, бизнес жагынан болобу. Мен бир нерсени каалайт элем, кыргыз элине дайыма өз күчүнө ишенип, дайыма ушул бир нерсени дайыма түшүнсөңөр, силер баарыбыз түшүнсөк, биз өнүгөбүз. Бул деген Кыргызстандын эң чоң байлыгы бул адамдар.
Адамдын укугу бул эң чоң, эң баалуу байлык. Адамдын эркиндиги бул андан да бетер байлык да. Бүт эмне гана жашообузда кылбасак, бул өз эркибиз менен, өз ыктыярыбыз менен жасайбыз. Ошондон кайтпасак, жакшы максаттарды койсок, биз көп нерсеге жетишебиз да, кыргыз эли катары. Алтындай убактыңызды бөлүп бизге келип бергениңиз үчүн албетте дагы бир жолу терең ыраазычылык билдирем. Ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүзгө бакыт, өзүңүзгө мыкты ден соолук каалайбыз. Дайыма аман болуңуз. Рахмат, бирге болсун.